Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин Жогорку мектебинин окуу китептерин иштеп чыгууда Жогорку соттун ролу талкууланды. Өз сөзүндө Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү 2-фаза программасынын алкагында сот адилеттигинин Жогорку мектеби менен биргеликте судьяларды жана сот тутумунун кызматкерлерин кесиптик даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга багытталган аракеттер ийгиликтүү ишке ашырылгандыгын айтты. Ошондой эле программа менен эки тараптуу кызматташуу окутуунун жаңы, заманбап жана эң натыйжалуу механизмдерин киргизүүгө багытталгандыгын белгилеп өттү. Катышуучулар судьялар үчүн окуу куралдарын иштеп чыгууда Жогорку соттун ролун, сот адилеттигинин Жогорку мектеби үчүн окуу китептеринин стандарттарын талкуулашты. Аталган окуу куралда судьяларды даярдоонун алдыңкы эл аралык жана европалык стандарттары жана практикасы, эксперттин кесиптик тажрыйбасы, ошондой эле сот адилеттигинин Жогорку мектебинин жетекчилигинин жана тренерлердин пикирлери жана салымдары эске алынган.